Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мээрим Ташыбекова. Бюллетендерди кол менен саноо аяктап, эл президенттик башкаруу формасын тандаганы дагы бир ирет бекемделди. Эми жаңы баш мыйзам кабыл алынганча өлкө кайсы конституция менен жашашы керек деген суроо турат. Айрымдар премьер-министрди кайра алмаштыра бербей, Артем Новиков эле иштеп турганы жакшы десе, кээси конституцияга туура келбей калат дешүүдө. Бул боюнча юристтердин пикирин угууну максат кылганбыз. Студиябыздын бүгүнкү мейманы Конституциялык кеңешменин мүчөсү юрист Медер Алиев. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Мен ошо алгачкы эле суроом, ошо азыр Конституциянын жаңы долбоору боюнча дагы суроолор көп болуп атат. Качан, кандай процедуралар менен кабыл алынат деген суроо турат да коомчулукта. Саламатсыздар, Мээрим эже, кутман таң. Бул маселе боюнча сиздер өзүңүздөр билгендей, өткөнкү жылдын аягында Конституциялык кеңешме өз жумушун баштады. Эң алгачкы конституциянын проекти коомчулукка жарыяланганда, коомчулук тарабынан бир катар терс пикирлер айтылган. Андыктан ошол конституциянын долбоорун оңдоп түздөп, элдин каалоо тилегине жооп бере тургандай документ иштеп чыгуу максатында Конституциялык кеңешме түзүлүп, бүгүнкү күнгө чейин Конституциялык кеңешме иштеп атат. Азыркы учурда акыркы проекти иштелип чыга элек. Өтө катуу кызуу талкуулар болуп атат. Бир катар талаш маселелер жаралып атат. Ошону менен бирге жети өлчөп бир кес дегендей, биз Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү абдан дыкаттык менен изилдеп, көпкө кызмат кыла тургандай документ болсун деген ниетте элдин, коомчулуктун бүт уюмдардын пикирлерин эске алып, азыр аракет кылып атабыз. Биз ал конституциялык документтин долбоорун иштеп чыккандан кийин оңдоп түзөп жогорку кеңешке беребиз. Андан кийин биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленгендей, жогорку кеңеш андан аркы процедурасын алып барат. 3 окуудан кийин референдумга, бүткүл элдик добушка коет. Акыр аягын Кыргызстанда бийликтин ээси эл дегендей, эл өзү тандоо кылат. Учурда ошо буга чейин ошол биз эфирлерди уюштуруп жаткан кезде элден дагы коомчулуктан абдан көп сунуштар, анан пикирлер келип атты эле. Айрымдары бири-бирине карама-каршы келип атты эле. Ошо жалпысынан канча сунуш келип түштү, анын канчасы кабыл алынды? Бул боюнча сизде барбы статистика же маалымат? Бизде Конституциялык кеңешмеде өзүнүн секретариаты бар. Юстиция министрлиги менен кошо биргеликте иш алып барат. Техникалык, логистика, процедуралык маселелер боюнча. Аларга айтуусунда миңдеген сунуштар келип түшүптүр. Жалпы 7 дубандан, ошону менен бирге дүйнө жүзүндөгү башка чет мамлекеттерде жашаган кыргыздардан. Менин өзүмө деле жеке личкама, Фейсбукка, Инстаграмга 100дөн ашык сунуштар келип түштү. Мен алардын бардыгын жумушчу топторго бердим, секретариатка бердим, карагыла деп. Жалпысынан, жалпы коомчулук тарабынан сунуштар көбүнесе конституциялык документке так тиешелүү маселелер болбоду да. Маселен, жер талашуу маселелери, же болбосо кредит насыяларга байланыштуу маселелер, же болбосо жеке кишинин юридикалык процессуалдык талаш тартуу маселелер, ушундайлар болот. Бирок конституцияга тиешелүү дагы маселелер болот. Маселен, өлүм жазасы. Негедир көп жарандарыбыз Кыргыз мамлекетинде өлүм жазасы болсун деген инициативаны колдошот экен да. Мен үчүн мындай жаңылык болду. Чынын айтканда, албетте кандайдыр бир деңгээлде мен деле макулмун, жаран катарычы. Кээ бир оор кылмыштарды жасаган кишилерди мындайча эмоцияга алдырып, жөнөкөй адам катары ойлосоң, атып эле салган жеңил да. Мисалы үчүн кичинекей балдарды зордуктаган кишини же өзүнүн ата-энесин өлтүргөн кишини эми ал кандай иш? Бирок өлүм жазасы киргенден кийин биз бир нерсени билишибиз керек да. Тилекке каршы бизде следствие, сот отурумдары абсолюттук түрдө таза өтпөйт. Өтө дыкаттык менен өтпөйт. Орто жолдон бейгүнөө, күнөөсү жок айыпталган кишилер да өлүм жазасына кетип калышы мүмкүн да. Ошончо баягы орустарда бир жакшы юридический терминология бар го. Лучше оправдать одного виновного, чем осудить 10 невиновных дегендей.
Андан көрі азырынча биздин шарт эрте. Ошо менен бирге коомчулуктан дагы көп сунуштар билесизби эмне маселе боюнча түштү? Депутаттардын санын кыскартуу боюнча. Өзгөчө региондордон келгендер парламент институтуна абдан нааразы болуп калган экен биздин карапайым калк. Санын кыскартыш керек деп абдан көп сунуштар түштү да. Ошол сунуштарды эске алдыңыздарбы? Албетте. Кыргызстанда мен дайыма айтып келем, биздин мыйзамдарда белгиленгендей, Кыргызстанда бийликтин, мамлекеттин ээси эл. Эл чечет, саясатчылар эмес, депутаттар эмес, кандай багытта кетебиз, ошону менен бирге конституциябыз кандай болот. Туура деп Кыргызстандын өнүгүүсүнө жагдай түзчү сунуштарды сөзсүз түрдө эске алдык. Элдин сунушун кантип эске албай коебуз? Ооба, алдык. Анан азыр болсо ошо референдум качан өтөт деген сунуштар, суроолор дагы болуп атат да. Ал жергиликтүү кеңешке шайлоолор менен чогуу өтөбү, же парламенттик шайлоо менен чогуу өтүшү мүмкүнбү деген сыяктуу суроолор да көп болуп атат азыр. Азырынча ооба, ошондой сөздөр жүрүп атат. Мен ошол референдумду өткөрүү боюнча жумушчу топко же болбосо мамлекеттик мекемеге кирбегендиме байланыштуу так кес айта албайм. Бирок мыйзамда белгиленген анын жол жоболору, өзүнүн тартиптери бар. Ошондуктан жакын арада Кудай буйруса референдум Кыргызстанда тынч, аман эсен өтөт деген пикирдемин. Мына азыр биз президенттик башкаруу формасын тандап алдык. Азыр болсо аралаш башкаруу менен жашап атабыз. Анан жаңы конституция кабыл алынганча биз кайсы мыйзам менен жашашыбыз керек деген дагы суроо көпчүлүктү ойлондуруп атат да. Жалпысынан ушул башкаруу системасы тууралуу сөз кылганда, ой жүгүрткөндө, мен мындан 14 жыл мурун 2007 жылы студент болуп жүргөн кезимде эң биринчи илимий статья жазган экенмин да, Кыргызстанга кандай башкаруу система керек деп. Ошол убакта мен аралаш системаны колдойт элем, студент болуп туруп. Андан кийинки пикирим парламенттик система болду. Себеби башыбыздан 2 революция өткөрдүк. Анда бардыгыбыз ойлодук да, чын эле кеп системада экен, ушул президенттик системада экен деп. Анан парламенттик системада эле жыргатпады, көрдүк го. Парламенттик системада ошол парламент Кыргызстандын тагдырын чечүүчү инсандар кандай инсандар келет экен. Анан мен бир тыянакка келдим да, бул тууралуу өзүнүн ат көтөргүс мындай илимий иштеринде Жан-Жак Руссо, Никколо Макиавелли деген белгилүү илимий чөйрөдөгү инсандар айтып кеткен экен. Кеп системада эмес, кеп адамдык, инсандык фактордо депчи. Отто фон Бисмарк да ушуну айтып кеткен экен. Орусча айтканда, не важно какие законы, важно какие люди. Ниет деген да. Ушуну түздөп оңдошубуз керек экен. Ал эми сиздин маселеңиз боюнча, берген сурооңуз боюнча, кайсы мыйзамдын алкагында жашайбыз дегенде, жөнөкөй эле жооп жаңы конституция кабыл алынган чекте азыркы иштеп аткан конституция менен, азыркы иштеп аткан мыйзамдар менен жашап турушубуз керек. Ошо айрымдар айтып атат да, ошо азыркы конституцияга таянып, өкмөт башчыны дагы алмаштырыш керек. Кээ бирлер болсо жада калса президенттик шайлоону кайра өткөрүш керек болуп калат, азыркы конституцияга таянсак дегендей пикирлерин айтып атпайбы? Анда кандай болуп калат? Өзү негизи мындай да, дайыма мыйзам дей бергенде биз бир нерсени эске алышыбыз керек да. Албетте мыйзам биринчи орунда туруш керек. Бул талашсыз нерсе. Бирок экстраординардык, стандарттык эмес ситуациялар болот. Мисалы үчүн ар бирибиз, сиз дагы, мен дагы жумуштан кийин кечинде үйгө келгенде жазылбаган эреже бар. Мындайча айтканда мыйзамда келип, костюмун чечип, үй кийимин кийип, колуң самындап жууп, анан кийин отуруп жайбаракат тамак жегенге, кызыңдын бетине өбүп, сүйлөшүп неметесиң. Бул стандарттык ситуация. Ал эми нестандарттык ситуация болуп калат. Мисалы үчүн ата-энең инсульт болуп калды, же инфаркт болуп калды. Сен келип баягы жазылбаган эреже мыйзамды сактабайсың, колуң самындап жууп, костюмуң чечип. Биринчи максат ата-энеңдин өмүрүн сакташ керек. Себеби менин атам башынан инсульт өткөрүп көрдү да. Ошого салыштырмалуу айтып атам да.
Ал убакта эң алгачкы максат сага жакын болгон кишинин өмүрүн сактап калыш керек. Ар бир секунда кымбат. Жада калса бутуңу чечпестен, ал эрежени сактабастан үйгө кирип кетесиң. Скорый менен кошо кетесиң. Бул революциялык ситуация, ушундай ситуацияда. Бул жерде такыр эле мыйзам деп ар бир жол жобону сактап отурса, ар бир күн кылымга тете, мамлекетти жоготуп коюш ыктымал да. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул жерде эң биринчи ирет мекенчилдик ой, мамлекеттик ой жүгүртүү болуш керек да. Революция өзү мыйзамсыз. Бул жерде мыйзамдуулукту талап кылыш тилекке каршы дайым эле мүмкүн эмес. Ошон үчүн азыркы учурда жаңы президенттик шайлоо өткөрүш керек деген мен үчүн мындай таң калыштуу да. Эми ар бир президенттик шайлоо, президенттик эмес эле любой шайлоо бул шайтан оюн. Сөзсүз түрдө ыз чуу менен коштолот. Бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө, мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында демократиянын туу чокусу, дүйнөдө эң биринчи конституцияны кабыл алган мамлекет. Ал үлгү катары бүт мамлекеттер конституция кабыл алды. Акыркы шайлоону көрүңүздөрчү, Байден менен Трамптын. Трамптын жактоочулары Ак үйдү базап алышты. Азыр ыз чуу болуп, кандай инаугурациясына миңдеген военныйлар келип көзөмөл жүргүзүп атат. Эми Америкада ошондой болгондон биз эми араң-араң өткөнкү революциядан кийин бутубузга туруп, дүйнөлүк коомчулук таанып, эми бизнес өз ишин жакшы алып барып, эми бардыгы калыбына келип атканда дагы бир орчундуу социалдык шайлоолорду өткөрүүнүн кажети барбы деген суроо туулат да. Экинчи маселеси миллион деген акча сарпталат агачы. И так бюджет тартыштык болуп атса, эртең пенсиялар, пособиялар кантип берилет деген маселе болуп атса, такыр эле ушул мыйзам боюнча болуш керек. Ошентип тура бергендин кажети барбы деген суроо туулбай койбойт да. Мен ойлойт элем, албетте жок. Албетте жок. Эми калыптанып келип бутубузга туруп аткандан андай орчундуу маселелерди көтөрүштүн кереги жок го дейм. Анан ушул тем более бул мыйзамдуу нерсе. Президенттик шайлоо өттү, болду. Мыйзам жол берет. Дальнейший президенттик шайлоону өткөрүштүн кереги жок. Бул тууралуу өзгөчө Борбордук шайлоо комиссиянын бир көз карандысыз мүчөсү дагы айтты. Кайрат Күнтү деген. Мыйзам боюнча жок, бир президенттик шайлоо өттү. Мындан ары ошол жаңы конституция кабыл алгандан кийин дагы ошол президент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара берет деп. Эл өзүнүн тандоосун жасады, дагы бир шайлоо өткөрсө деле кайра эле ошондой тандоо жасашы мүмкүн деген да көз караш бар да, Жакынкы учурда ооба, өтө деле чоң айырма болбойт. Бул ачык эле нерсе. Ошондой эле результаттар болот. Эми 1-2% ойношу мүмкүн, а жалпысынан ошондой эле болот. Мына азыр эл президенттик шайлоо башкаруу формасын тандап алды. Сиздер жазган конституция боюнча ошондо президент башкарат дагы, анан премьер-министр кызмат жоюлат, жоюлбайт деген суроо болуп атты эле да. Эгер ал премьер-министрлик кызмат жоюлуп калса, кандай болуп калат? Өкмөттүн аппараты толугу менен жоюлабы же техникалык өкмөт катары кызмат кыла береби? Азырынча конституциянын ушул беренелери боюнча бир катар талаш тартыштар болгондугуна байланыштуу акыркы чечим кабыл алына элек да. Алдын ала долбоор боюнча мен так кес айта алам, президенттин жеке жоопкерчилиги аныкталган аткаруу бийлигинде. Демек, мен ойлоп атам, өкмөттүн аппараты жоюлат. Ал жака миллион деген сомдор сарпталат. Президенттин аппараты гана калат. Алдын ала маалымат боюнча. Ошондуктан мен ойлойт элем, кандайдыр бир деңгээлде бул туура эле чечим кылат. Ошо өкмөт аппараты жоюлат дегенден кийин дагы ошол оптималдаштыруу жөнүндө дагы көп сөз болуп атат. Азыр сиздин оюңуз боюнча кайсы органды кыскартыш керек, кайсыл бизде ашыкча болуп атат, же болбосо бириктириш керекпи? Ушул тууралуу айтып, сиздин пикириңизди уксак да. Туура айтасыз. Жалпысынан мен ойлойт элем, бирок акыйкаттык үчүн айтып коюшум керек да. Эгер убакыт мүмкүнчүлүк берсе, 1-2 мүнөт кененирээк акыйкаттык үчүн айтып коюш керек. Азыр аябай популярдуу болуп калбадыбы? Мамлекеттик кызматчыларды ур тепкиге алып, сөгүп, каккылап. Мен айтат элем, бул өтө деле туура нерсе эмес.
жалпы жөнөкөй 90% катардагы мамлекеттик кызматчылар булар байкуштар айлык эле жашагандар. Айлыгы жетпей калып үйүнөн тамак жасап келип, ошо экономить этип тамак жеп жүргөндөр. Столовойго түшүп, акчасы жок, под запись, карызга жегендер. 90%. Эптеп күн өткөн жандар. Вот ачыгын айтканда. Ал эми жана 10% эң майлуу сүттүү органдардын башында турган. Мына ошолор коррупцияга накта тиечилери бар. Мына ошолор чынында Кыргызстандын мындай келечегине балта чаап аткандар ошолор. А жөнөкөй катардагы иш кагазы менен жүргөн мамлекеттик кызматчылар аларга тиешеси жок. Буну мындай акыйкат үчүн айтып коюш керек да. Анан оптимизация боюнча тилекке каршы буга чейин канча бийлик болсо дайыма лозунг катары айтып келет. Оптимизация кылабыз, керексиз мекемелерди жоёбуз деп. Бирок натыйжалуу реформа дагы деле жок. Мен кошулуп кетем. Айрым министрликтерди сөзсүз түрдө жоюш керек. Эми азыр так айтпай турайын, себеби мен эми юристмин да, эртең алар сот коюп жүрбөсүн менчи. Буну терең изилдөө бир комиссия түзүлүп, көз карандысыз уюмдардын өкүлдөрү кирип, абдан дыкаттык менен изилдеп туруп, анан чечим чыгарыш керек. Бирок мен бир нерсени так билем, көп министрликтерде, агенттиктерде, мекемелерде, комитеттерде башкармалыктар бар, чоң башкармалыктар. Жөн эле отурушат да, мындай отписка, иш кагаз. Айлык кетип атат да. Ошолорду жоюш керек. Оюм ушундай. Бирин-бири кайталагандагы кызматтар абдан көп биздечи. Көп эле айтышат. Кагазды берсек, ал тиге жиберип, ал кайра дагы андан чоңуна жиберип, анан кайра ошентип айланып келип, элдин гана убактысын алат, убаракерчилигин алат. Бирок мындай бир алгылыктуу деле иш бүтүргөн киши деле жок. Мындай иш кагаздары менен эле алек болуп, бири-бирине жөнөтүшкөн эле орган болуп калды депчи. Туура айта. Сөзүңүзгө кошумча кылып коеюн. Мен азыр бир илимий документ жазып аткан болчумун. Бул Конституция кеңешме башталган чек эле. 1-2 жыл болуп калды. Анан маалымат алышым керек да тиешелүү органдардан. Кат жазам. Сиз айткандай ал орган башка органга жазып коет. Башка орган башка органга жазып коет. Ар бирин жооп берген убактысы 14 күндөн 30 күнгө чейин. Аябай жинин келет экен да. Акыры урушкан учурлар да болот. Айланайын, жөн эле берип койгулачы. Өтө деле секретный информация эмес коем бул. Аябай дублирующий немелер көп да органдар тилекке каршы. Ошо азыр менин дагы тааныштарым бир долбоорун жазып алып, улам бир органдын эшигин каккылап коюп жүрөт. Мындай конкреттүү түрдө бир маселеге жооп бере турган орган жок экен да, баары. Жок, буну биз карабайбыз, тияка бар, тигилер тияка бар, тигилер монтип бири-бирин айлантып, акыры өзүн баш айлаганда, тажаганда айланайын деги жөн эле өзүмдүн ишим менен алек боло берейинчи деп калат экен да. Анан эмне кылыш керек? Эми мисалы финансылык маселелер боюнча да абдан көп да суроолорчу. Каржы министрлиги бар, экономика министрлиги бар дегендей. Ошолорду кандай сиздин көз карашыңызча бириктириш керекпи же кандай кылыш керек? Негизи эки мекеме тең абдан керек, маанилүү. Жалпы жонунан бир катар министрликтерди мен азыр этикалык көз караштан чыгып отуруп так атабай турайын, кайсы мекемелер экен. Бир катар министрликтерди бириктирип койсок, биз тескерисинче утабыз. Туура эле чечим болот. Андан көрө штатты кыскартып, бирок ошол эле учурда штатта калган кишилерге айлык акысын кайра көтөрө тургандай кылып коюш керек, татыктуу иштей тургандай кылыпчы. Мен ойлойт элем бир катар министрликтерди бириктириш керек. Жөн эле чанжыратып эле аты улук, заты курук бир министрликтерден көрө алгылыктуу иштей ала турган, оптималдуу, мобилдүү бүгүнкү 21-кылымдын талабына жооп бере турган министрликтерди түзүш керек деген оюмда. Министрликтер эле эмес, башка дагы мекемелерди, органдарды, агенттиктерди. Андан тышкары ошол мына азыр буга чейинки бийликтерге эми убакыт берели, эми иштесин, анан кийин иштегенден кийин анан талап кылабыз деп эле жүрчү элек да. Азыр болсо ушундай убакыт бере турганга убактыбыз жок калгандай сезилип атат да. Кыргызстан абдан коркунучтуу абалда тургандайчы, дароо ишти башташ керек болуп атат. Эмнеден башташ керек деп ойлойсуз азыркы бийликте? Албетте. Чынын айтканда азыркы келген бийликке мындай акыл эзи тунук киши
суктанбайт да. Тескерисинче боор ачыйт азыркы келген бийликечи. Өтө оор тарыхый учурда келди. Өзгөчө мына пандемиянын кесепети бизге эмес дүйнө жүзүнө таасирин тийгизди да. Маселен, дүйнө жүзүндөгү супер держава, демократиянын уюткузу болгон, бардык мамлекеттер үлгү катары көргөн Америка Кошмо Штаттары пандемиядан кийин улуу депрессия убагында кандай кризиске экономика учураса, азыркы учурда дагы ошого келип калды деп эксперттер айтып атат. Европейский Союз эң мүчөлөрү мындай бай жакшы жашаган мамлекеттер. Ошолордун эң алдында турган Европейский Союздун пили деп аталган Германия кандай оор экономикалык кризиске учурады. Анан биз аларга салыштырмалуу алсызыраак, же военный держава эмеспиз, же экономикалык держава эмеспиз. Албетте биз бул кризистин кесепетин сезебиз да. Ошончо азыр дүйнө жүзү менен кошо биз дагы аябай оор кризистик тарыхый учурду жон терибиз менен сезип башыбыздан өткөрүп аткан чагыбыз. Азыркы келген бийликке абдан оор болот. Буну туура түшүнүш керек. Даже супермен келсе дагы любой экономиканы түшүнгөн киши айтып берет. Бир заматта өзгөртүп кете албайт. Буну туура түшүнүш керек, туура кабыл алыш керек. Бирок эмнеден башташ керек? Азыр времени на раскачку нету. Чынында, сиз айткандай опурталдуу момент болгондойун жөнөкөй стандарттык ситуация эмес. Демек, не стандарттык эмес чечимдерге барыш керек. Эң биринчи ирет экономиканы бир жыл ичинде жок дегенде көтөрбөсө дагы азыркы калыпта темпте кармап калыш керек. А бир жылдан кийин акырындан өстүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экономиканы ишкерлерге аябай жакшы жардам бериш керек. Текшерүүчү, лицензия берүүчү ушундай органдарды мүмкүн болушунча азайтыш керек. Бизнеске жеңилдик, эркиндикти бериш керек. Экинчи маселе коррупция менен күрөштү күчөтүш керек. Сөзсүз түрдө. Мыйзамсыз байыган чиновниктердин, атка минерлердин бүт байлыктарын ачык коомчулук көрө тургандай түрдө мамлекеттин доходун өткөрүп, аны ошол эле пенсия, пособия, жөлөк пулдарга жумшаш керек. Анан кийин инвестиция, чет өлкөлүк инвестициялык тартуу маселесин тезирээк күчөтүш керек. Чет өлкөлүк болгон инвесторлорго сөзсүз түрдө мамлекет кепилдик бериш керек, тоскоолсуз иштей тургандай. Жергиликтүү биздин тургундарыбыздын аң сезимин жогорулатышыбыз керек. Тез учурда, что чет өлкөлүк инвестор келип иштегенде ал бизге зыянынан пайдасы көбүрөөк деген жумушчу орундар түзүлөт, налог төлөйт, налогдун артынан пенсия, пособиялар берилет. Эгер таза инвестор болсо, мына ушул маселелерди тез ыкчам түрдө жүзөгө ашырыш керек. Ошону менен бирге жаңы таза ой жүгүрткөн команда келиш керек деген пикирдемин. Ошо коррупция жөнүндө да айтып калдыңыз. Чындыгында азыр болуп көрбөгөндөй ошо коррупционерлерди кармап колго түшүрүү иштери абдан көп болуп атат. Ошол эле учурда кайра сот аларды актап чыгарып ийген учурлар болуп атат да. Ушундай көрүнүштөргө сиз кандай баа бересиз? Юрист катары сот тармагын реформалоо зарылдыгы курч болуп турат деп ойлойсузбу? Эми мен эле эмес, Кыргызстанда ар бир баш иштеген жаран ушундай пикирде болсо керек. Сот реформасы бизге бүгүн сөзсүз түрдө керек деген. Бүгүнкү күндө коррупция менен күрөш, мен ойлойт элем, башталышы жакшы эле болуп атат. Өзгөчө кылмыштуулук менен, паракорлор менен буга коомчулук мындай жакшы эле пикирде болуп атат да. Болгону ушул токтоп калбаса экен, мындан ары да улана берсе экен. Бирок юрист катары мен бир нерсени белгилеп кетишим керек. Доказательная база дагы жакшы болуш керек да. Жөн эле кармап колутун кайрыбастан, доказательный база так болуш керек. Конкретно эмне мыйзам бузду, эмне негизинде кармалды деген. Анан аларды кармап жоопкерчиликке тартуу максатында сотко алып баргандан сот бошотуп бергени бул көп суроолорду жаратпай койбойт. Ошол соттун абийири,
ошол чечим кабыл алып аткан соттор эмненин негизинде антишти, буну изилдеш керек. Азыр теле көрүүчүлөрдөн дагы бир топ суроолор келип атат. Сунуш бар экен, ошо чет өлкөлүк мекендешибиз бизди Facebook жана YouTube тармактарынан көрүп атса керек. Өлүм жазасын киргизип берсеңер жакшы болмок. Коррупционерлер, педофилдер ушуга кандай дейсиз? Экинчи суроо, эгер семьялар ажыраштырган 2,3 миллион штраф салса, жетим балдарды азаят болчу дейт. Үй бүлөлөрдү ажыраштырган адамдарга дагы айып пул салынса деген ойду айтыптыр да. Туура, албетте. Экинчи маселеден баштайын. Ажырашуу маселеси бул өзү оор процесс. Мен өзүм юрист катары бир нече сот процесстерге катышкан киши катары айта кетишим керек. Мен үчүн дайыма оор процесстердин бири бул ажырашуу процесс. Эркек менен аял ортосунда канча жыл жашап өтсө дагы, канча бала өстүрүп, кыйынчылык, жакшылыктарды баштан өткөрсө дагы эң келишпес душман болуп калат да. Ал процессти угуп отуруп, ушундай жашоого капа болуп кетесиң. Андыктан мындай маселелерди албетте маанилүү. Аларды жол жобого салуу ирети тилекке каршы конституцияда каралбайт да. Анын үчүн семейный кодекс деген бар. Башка жарандык кодекс бар, дагы башка бир катар мыйзамдар бар. Ошол жерлерде Адан баштап Яга чейин бүт жол жолдор жазылышы керек. И жазылган аларчы. Сунуш туура деп ойлойм. Ал эми өлүм жазасы боюнча. Эгерде мен жөнөкөй жаран катардагы кимдир бирөө менден сураса, сен өлүм жазасын колдойсуңбу? Өзгөчө педофилдерге, оор кылмыштарды кылган кишилерге десең, мен жөнөкөй катардагы жаран катары албетте айтышым мүмкүн, ооба деп. А бирок юрист катары өлүм жазасынын артынан башка күнөөсү жок кишилер дагы атылып кетиши мүмкүндүгүн эске алып туруп, бизде доказательный база, следствие кандай жүрөт, сот процесстери, соттор эмненин негизинде кандай чечим кабыл алат, соттордун деңгээлин, профессионализмин түшүнүп туруп, мен азыркы учурда бул маселени колдобойт элем. Көпчүлүк эмнегедир ушул өлүм жазасы боюнча абдан талаптарды көп эле айтып атышат. Анан балким алардын дагы пикирин эске алып туруп, ошо сотторду сиз айтып атпайсызбы, деңгээли абдан төмөн, анан бизде ошо далилдөө базасы дагы начар депчи. Балким ошол жагын жакшыртууга көңүл бураттырбыз. Анан кийин чын эле өлүм жазасын киргизеттирбиз. Мүмкүн. Бирок негизи эле мен ички дүйнөм менен гуманистмин. Негизи элечи. Мен ойлойм, өмүрдү Кудай Таалам берет. Анан бир гана Кудай Таалам алат да. Сен эгер кишинин өмүрүн ала турган болсоң, демек сен Кудай Тааламдын укугун өзүңө алып атасың да. Анан кийин мен мындай ойлойм, мына мисалы үчүн адам киши өлтүрдү. Эгерде биз мамлекет ал кишини өлтүрсөк, адам өлтүргөнчү, биз анын уровине түшүп атабыз да. Биз адан өйдө болушубуз керек. Бул деген аны жактап же ага ыңгайлуу шарттарды түзүү эмес, ал өмүр бою түрмөдө отуруш керек ошондой оор кылмыш үчүнчү. Бирок гумандуулук идеяны мындай карманга аракеттенишибиз керек. Практикада көп да, ошол эле Америкада, Европада бейгүнөө адамдар айыпталып, атылып кеткен учурлар. Мисалы үчүн СССР убагында Чикатило деген бир кылмышкер чыккан. Ошол Чикатило өлтүргөн кишилерди убагында башка кишилер айыпталып, Чикатилонун ордуна атылып кеткен учурлар да болгон да. Анан кийин ачыкка чыгып атпайбы, көрсө алардын тиешеси жок экен деп. А бизде тилекке каршы эч ким кепилдик бере албайт. Эртең сиз же мен башка бир кылмышка айыпталып туруп, Кудай анын бетин ар кылсын, ошондой учурга келип туруп калышы мүмкүн. Кудай сактасын дейбиз. Анан ошо конституция жөнүндө сөз болуп атканда суроо берип калайын. Ошол конституцияга 2010-жылкы конституцияны өзгөртүүгө деген мораторий жарыяланган. Ошондо сиз ошол жөнүндө сиз да өзүңүздүн пикириңизди билдирдиңиз эле. Бул эмне Куран беле кайра өзгөртпөй койгондой депчи. Анан бул конституцияны андай мораторий киргизилбейби? Эгер киргизилбей турган болсо, өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, ал оюнчук болуп, колжоолук болуп калбайбы деген суроо да. Бул конституцияга жок, мораторий киргизилбейт. Конституцияда биз азыр алдын ала жазып кетип атабыз, муну жаңы жазылып атканда.
сөзсүз түрдө өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизсе болот деп. Мен ойлойт элем, буну мен ошо Конституциялык кеңешмеде да айткам, азыр дагы айтып атам. Эгерде муну кабыл алынып аткан конституция кандайдыр бир деңгээлде обозримый будущее, жакынкы келечекте эл өзгөртөбүз десе, жалпы коомчулук, саясатчылар эмес элдин атын жабына алган, а жалпы коомчулук, анда элдин пикирине, оюна бардыгыбыз баш ийишибиз керек. Оюм ушундай. Азыр телегөрүүчүдөн бир суроо келиптир. 96-48 менен аяктаган абонент экен. Жаңы конституция качан иштеп баштайт деген суроосун бериптир да. Дагы деле жанагы суроо, бирок дагы айтып берип койсоңуз. Жаңы конституция азыр мыйзамда белгиленген жол-жоболорунан өтүп, бүткүл элдик добушка коюлуп, референдумга эл колдоп берсе, ошондон кийин күчүнө кирет. Ошондой ой. Бийлик портфель бөлүштүрүү менен убакытты отуруп албайбы деген дагы суроо болуп атат да. Азыр ошо коом тез өзгөрүүнү күтүп атат, жана экөөбүз сүйлөшкөндөй анан. Ошо азыр дагы мен кызматка барам деп жулунгандар да болуп атат. Ошолор тууралуу айтып кетсеңиз. Туура. Өзү бизде кыргыздарда мындай жакшы сапаттарыбыз бар да, айкөлдүк, өзгөчө өлүк менен конокту жакшы узатабыз. Көп сапаттарыбыз бар жакшы. Ата энеге мээримдүү болуу, жакшы нерселер көп да, мекенчилбиз. Ошону менен бирге терс жактарыбыз да бар экен. Көрө албастык, кошоматчылык, анан кийин бийликке, кызматка умтулмайчы. Мен толук кошулам сиз менен. Азыркы иретте ушул кадровый маселени кимге кайсы кызматка коебуз деп көп убакытты коротпостон иштей турган иш билги профессионалдарды тез коюп туруп алдыга жылыш керек. Азыр ал убакыт эмес. Коомчулук азыр ошо иллюстрация тазаланууну дагы талап кылып атат. Бирок эмнегедир ошол азыркы жаңы шайлаган президенттин айланасына дагы мурдагы эле эски саясатчылар тегеректеп алды деген маселе абдан көп айтылып атат да. Ошол Садыр Жапаров региондорду кыдырып жүргөндөрдө да айтышты эле. Ошо өзү мындай ак үйдүн сырткы тосмосунго алдың, эми ички тосмолордон дагы бошонушуң керек депчи. Сиз бул маселеге кандай карайсыз? Ооба, мен дагы ошол интервьюну көргөм. Бир аксакал аябай жакшы айтты да. Ак үйдүн тосмосун алдың деп. Мен мындай деп ойлойт элем. Эми азырынча кадровый маселеси кандай болду айтуу эрте. Себеби даже инаугурациясы өтө элек. Жаңы шайланган президент иш кызматына кириши элек да элчи. А бирок мен деле байкоо жүргүзүп атам. Баягы эле Акаевдин убагынан бери жүргөн айрым саясатчылар коштоп, жалдап жүрөт. Анан албетте мен мындай жалпы коомчулуктун пикирин колдойт элем. Мындай тазалануу керек да. Жаңы жүздөр керек. Бирок ошону менен бирге мен бир нерсени так билем. Жалаң эле жаштар дей берген дагы өтө туура эмес. Жаштардын арасында деле начар кишилер бар. Таза иштедиңби, кылбырың жокпу артыңда? Мына ошондой кадрлар керек да. Сиздин да ушундай интервьюларыңызды көрүп алып айрымдар айтып атат, президентке кеңешчи болсо болмок экен, же болбосо премьер-министр болсо болмок экен депчи. Сиздин ушундай кызматтарга барып, элге кызмат кылып берүү ниетиңиз барбы? Фейсбукта дагы аябай мындай мен албетте ыраазымын. Катардагы жарандарга көп жазып, лайктар дагы аябай көп болуп, ушул чоң кызматтарды аташып айтышып атат, ушул жака барсаң болот эле депчи. Бирок мен ойлойт элем, ар ким өзүнүн күчүн туура баалаш керек да. Мен премьер-министр боло албайм азыр. Премьер-министр болуш үчүн ал үчүн чоң таасирдүү саясий фигура болушуң керек. Экинчиден мен ойлойт элем, ал кызматты мага эч ким сунуштабайт. Негизи өзүңүздү кандай кызматтан көрө аласыз? Эң биринчи мен үчүн эми шарт эмес, кызмат кептеп эле баруучу. Мен ойлойт элем, ушу кыска ченелүү өмүрдү Кудай Таалам бергенден кийин мындай өткөндөгү акыныбыз кайтыш болуп кетпедиби, Элмирбек Иманалиев. Анан бир немесин интервьюсун окуп калдым, абдан жакты айтканы. Ушул ченелүү кыска өмүрдү аябай
маянаптуу натыйжалуу өткөргүм келет депчи. Бул тууралуу Эйнштейн да айткан. Стремись не к успешной жизни, а стремись к осознанной жизни. Мен үчүн ушу бир турмушум маңыздуу болсо деген дептөө эле кызмат кылыш эмес. Анан эми, конечно, эгерде ушундай оор акыбалда, эгер мен өзүм туура деп эсептеген пайдам тие турган жер болсо, мекенге кызмат кылууга любой эле катардагы мекенчил жаран катары мен даярмын. А бирок эптеп эле бир майлуу сүттүү жерге барып отур деген ал мен үчүн эмес. Эгерде чынында колуман келе турган, мекенге кызмат өтө ала турган, жардам бере ала турган, ошол участокты реформа кыла турган жер болсо, мен, конечно, катардагы патриот жаран катары мекенге кызмат кылууга даярмын. Дагы бир суроо келиптир. 4808 менен аяктаган абонент экен. Пособия жөнүндө Конституцияда кандай өзгөртүүлөр болот деген суроо экен. Пособия жөнүндө Конституцияда кандай өзгөртүүлөр болот? Бул боюнча баса белгилеп айтып кетиш керек. Бир дагы Конституцияда буга чейин мындай жазылган меселе. Жаңы Конституцияга биз киргиздик пенсиялар, пособиялар булар прожиточный минимумдан, жашоо минимумдан ылдый болбосун деп. Пособия, пенсияларды алган жарандардын катмары булар 1 миллион калк экен. Элестетсеңиз, 6 миллиондун 1 миллион. Алар ушул бир 500-600-тун тегерегинде сом алган жарандар экен. Прожиточный минимум 5000 сом. Демек, Конституцияга эң башкы мыйзамга кирди азыр 5000 сомдон ылдый албасын деген. Бул деген эми сразу эле болуп кетпейт. Бул норма кирди, демек өкмөттү камчылап турат. Ушуга жеткизгиле. Байкуш биздин пособия, пенсия алган жарандарыбыз айрылуу катмар. Татыктуу жашоо шартына бүгүнкү күндө мындай возможность алсын дегенчи, мүмкүнчүлүк алсын деген. Бул өтө сонун нерсе. Бул даже СССР убагында Конституцияда жок эле. 29-жылкы Конституцияда, 37-жылкы Конституцияда, 90-жылкы Конституцияда мына жаңы кирди. Бул абдан жакшы көрүнүш деп ойлойт элем мен. Ошол мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, жогорку кызматта тургандардын пенсиясы өтө жогору, ал эми карапайым калктардыкы болсо өтө төмөн да. Анан кийин пенсия жогорулады деп чечим чыгарылган сайын алардык ого көтөрү жогорулай берет, тилердики болсо бир аз жогорулай берет да. Ушуну да теңдөө боюнча дагы каралдыбы бир маселе? Теңдөө боюнча бул эми Конституцияда эмес, Конституцияда эң алгачкы норма жазылып калат. Андан кийинки мыйзамдарда, өкмөттүн токтомдорунда сөзсүз иретке келтирет деген ойдомун. Ошондо Конституцияны улам өзгөртө бербеш үчүн айтып аттыңыздар эле, айрымдай тармактык мыйзамдар ошол өзүнүн тармагында мыйзам катары кабыл алынат депчи. Кайсы маселелер Конституцияга кирди? Эң алгачкы маселелер эми ушул өкмөттү куруу боюнча. Конституцияда буга чейин болгон эмес мындай норма кирди, президент жоопкерчиликти индивидуалдык түрдө өкмөткө алды деген. Бул мындайча айтканда кандайдыр бир деңгээлде өтө чоң жоопкерчилик да. Эртең өкмөттүн кандайдыр бир иштери туура эмес жүрө турган болсо, негизги доомат президентке коюлат. Көп айтып атпайбы, бул азыр түшүнбөгөстүктөнчү узурпация болду, бийлик дагы бир нерсе депчи. Нак юридический процесстерди түшүнгөн киши, саясаттын маңызын түшүнгөн киши тескерисинче айтмак. Мунуга азыркы иштеп аткан Конституция, укмуш Конституция да. Сен эчтекеге жооп бербей туруп, президент катары бүт нерсени башкара бересиң. Жаңы Конституция тескерисинче укуктар менен кошо жоопкерчиликти берди. Ушуну дагы эске алып жүрүшүбүз керек. Анан Конституцияга эми көп эле нормалар кирди. Акыркы проект долбоор пока иштелип чыга элек. Жакында иштелип чыккандан кийин Кудай буйруса бардыгыбыз күбө болобуз, дагы талкуулайбыз. Анан бир нерсени айтып кетким келип атат. Дүйнө жүзүндө идеалдуу документ болбойт. Бул долбоор чыккандан кийин дагы коомдун кандайдыр бир азчылык бөлүгү өзүнүн сын пикирлерин айтат. Бул абсолюттук түрдө нормалдуу көрүнүш. Дүйнө жүзүндө адам баласы жараткан бир дагы документтин телегейи тегиз эмес. Идеалдуу, мен ойлойт элем, философиялык көз караш менен алып караганда асмандагы Кудай. Бардык жагынан. Любой документ, любой инсан бул идеалдуу эмес. Ошондуктан биз ага даярбыз. И
демократиялык процесс туура деп эле ойлойбуз, сөзсүз түрдө сын айтылышы керек. Бирок жалпы көпчүлүктүн каалоо тилегине жооп берген, эң биринчи ирет Кыргызстандын элинин кызыкчылыгын коргогон, ошого иштеп бере турган конституция болсо деп баардыгыбыз иш аракет кылып атабыз. Ошонун арасында мен да бармын. Ошол сиздер мисалы депутаттардын кызыкчылыгынын баары азыркы конституцияда аябай өзүнө кызыкчылындай кызыктуу түзүп алышкан да, ылайыктуу кылып. Эми ошол ылайыктуулардын баары жоюлган атпайбы? Анан алардыга ыңгайлуулуктар жоюлса, алар тарабынан жогорку кеңеш карайт да, коомдук талкууга чыгарылып, анан парламентке барганда кандайдыр бир сабаташ болот, буттоосуулар болот деп коркпой элесиздерби? Болушу мүмкүн, мындай. Болушу мүмкүн. Себеби акыркы чекитти ошо жогорку кеңеш коет. Биз болгону коомдук орган болуп бердик да, ошол проектти оңдоп, түзөп, жакшы кылып. Акыркы чекитти ал жакта жогорку кеңеш коет. Андай кооптонуу жок эмес деп ойлойт элем. Анын алдын алуу үчүн сиздер кандай кыласыздар? Алдын алуу үчүн эми биз аны болтурбаш үчүн, мисалы аларга мындай шанс калтырбаш үчүн кандай кылыш керек? Биз эми бекем турушубуз керек. Жада калса кабинеттерине барып, биз киргизген нормаларды сактагыла, калтыргыла деп. Анан коомчулук дагы албетте көзөмөл салып, өзүнүн пикирин айтып турушу керек. Ошол өтө маанилүү. Анан эми ойлойт элем, жогорку кеңешти акыркы чакырылышты эми жаман атка кондурушту да. Эң кызыгы ошол жаман атка кондурган киши өзү тандап келген ошолордучу. Анан ошондой атка кондурушту. Бирок адилеттик үчүн айтып коюш керек. Алардын арасында дагы жогорку кеңеште мындай кадырлуу, барктуу эр азаматтарыбыз жок эмес. Аз болсо дагы бар, өзүнүн принципиалдуу позицияларын кармаган. Этикалык көз караштан аттарын атабай эле коеюн. Анан кийин ошончо мен ойлойт элем, ушул жогорку кеңеш жалпысынан эми жакшы кылган иштери дагы болду. Буну моюнга алыш керек. Бирок жалпы коомчулуктун мындай купулуна толбоду да. Татыктуу парламентарийлер боло албады. Тилекке каршы көпчүлүгү бизнесмендер экен. Бара-бара ушинтип коом дагы өзгөрүлүп атат. Байлар азыр уже ойлоно баштады, мага зачем депутат болуп? Эл кагат экен, сөккүлөйт экен, тепкилейт экен. Мен же эки сөздү байлай албасам, мыйзам тууралуу мен пустой болсо зачем барам деген түшүнүк азыр жакшы болуп калыптанып атат. Бара-бара профессионалдуу саясатчылар, саясатты түшүнгөн мекенчил жарандар парламентке келгенге жакшы өлгө түзүлүп атат. Анан мен ойлойт элем, ушул парламент жалпысынан жакшы иштерди кылды. Ошону менен бирге элдин мындай жооп, мындай каалоосуна жооп бере албады да. Анан мен ойлойт элем, ошо акыркы конституцияны кабыл алып жаткан учурда чыныгы мекенчилдик, атуулдук парызын аткарып, мындай татыктуу иш жасап, мурда канча жаман иш кылса, акыркы кылган жакшы иши менен тарыхты жакшы жабып кетет деген ойдомун. Сиз жана пособия жөнүндө сөз болгондуктан болуш керек, айрым телекөрүүчүлөр ушундай суроолорду берип атышат. 3146 менен аяктаган абонент жазыптыр. Саламатсызбы Медер Байке? Менде 6 перзентим бар. Пособия албайм. 1 метр үлүш жерим жок дейт. Дагы бирөө жазыптыр. Учетум айылда, шаарда, квартирада жашайбыз. Ошол себептен шаардан пособия ала албай жатабыз. Ушул маселелер каралабы жана айлык маяна 900 сомдон ашпаш керек. Үйүңдө телевизор, холодильник, машинаң жок болуш керек деп пособия беришпейт. Ушул маселелерди карашса жакшы болмок. Карапайым жалгыз бой шаарда, квартирада жашаган көп балалуу, күйөөсү эптеп такси кылып жан багышкан үй бүлөлөргө кыйын эле дейт. Туура айтасыз. Тилекке каршы эжеке, сиздикиндей акыбал көп жарандарыбызда бар экен. Мага дагы жеке личкага көп кайрылат. Баардыгына колуман келишинче юридикалык консультация бергенге аракет кылам, дайыма кайсы мекеме эмнени чечет, кайсы жерге кайрылыш керек деп. Мен ойлойт элем, ушул конституциялык кеңешме бүткөндөн кийин, жаңы конституция кабыл алынгандан кийин, ушул конституцияга ылайыкташтырылган мыйзамдарды ылайыкташтырыш үчүн мен бир сөзсүз түрдө жигердүү катышам депчи. Мага да Facebook аркылуу жеке баракчама кайрылыңыз, колуман келген жардам сөзсүз түрдө берем. Биздин дагы көрсөтүү соңуна чыгайын деп калды, андыктан бир жыйынтыктоочу сөздү сизден күтөлүк. Элгеби же жалпы бийлик өкүлдөрүнөбү өзүңүздүн кайрылууңуз, эркин микрофон.
эми азыр мындай тарыхый учурда доордо жашап атабыз. Оор социалдык экономикалык кризис маалында не деп кетет элем? Мекенибиз жаш болсо дагы 30 жыл аралыгында башынан көп кыйынчылыктарды өткөрдү. Бирок биз өзүбүздүн жолубузду издеп атабыз. Башкалардан айырмаланып биз бир канча километрлер алдыдабыз. Ошончо Кудайым жаңы келген бийликке ыйман берсин, ынсап берсин. Мурунку кеткен президенттердин сабак алсын. Элибизге тынччылык берсин Кудай Таалам, аманчылык берсин, ден соолукту болойлу. Эң биринчи ирет ынтымактуу болойлу, биримдүү болойлу. Кыргыз, мен ойлойт элем, башынан буга чейин нечендеген кыйынчылыктарды өткөрүп келди. Эч бир сынбады, чөгөлөөдү, татыктуу өткөрдү башынан. Бул кыйынчылыкты дагы биз башыбыздан өткөрөбүз. Мен ишенем, кандай гана кыйынчылык болбосун, Кыргызстан жакынкы келечекте чоң саясий картада өзүнүн авторитеттүү, тең ата сүйлөшө турган кадырлуу орунду ээлейт. Кудай буйруса, бардыгы жакшы болот. Рахмат, айтканыңыз келсин. Азыр дагы бир абонент 1269 менен аяктаган абоненттен сунуш келип тур, ошону окуп анан жыйынтыктайлык. Конституцияга ушундай пункт киргизсе, орто жеңил кылмыш кылгандарды жалпы иш ордуна коюлбасын деген. Ошондо жоопкерчилик болот дейт. Ушундай пункт болсо жакшы болмок деген. Жакшы сунуш экен. Мен буну Конституциялык кеңеш менен жумушчу топ 3-секцияга, мамлекеттик органдарга берейин. Ал жакта карашат, талкуулашат, анан бир тыянакка келишет. Рахмат, абдан кызыктуу маек болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз ошо жаңы конституция тууралуу сөз кылдык. Студиябыздын бүгүнкү мейманы болсо юрист, Конституциялык кеңешменин мүчөсү Медер Алиев болду. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп бизге келип, анан элдин, жалпы эле коомчулуктун суроолоруна дагы жооп берип кеттиңиз. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.